Саламатсыңар балдар. Быйыл 2020 жылы Мукаш Абдыраев атындагы атайын адистештирилген музыкалык мектеп-интернатын бүтүп жаткан 11-класстын бүтүрүүчүлөрү бул видео сабак силерге арналат. Мен алгач өзүбүздүн сүйүктүү мектебибиз жөнүндө сөз кылгым келип турат. Биздин мектепте алгачкы кадам таштап, 1-класстан баштап 11 жыл билим алдыңар. Биздин мектептен далай таланттуу музыка чеберлери чыгып, мамлекетибиздин маданиятынын бардык тармактарында биздин окуучулар эмгектенип жатышат. Алды ак чач басып, чоң кызматтарда иштеп, эмгеги менен элибизге таанылса, жаштары эң алгачкы кадамдарын таштап, элге жаңыдан кызмат кылууда. Силер да алардын катарына кошулуп, биз мугалимдер сыймыктанган элге, мамлекетибизге кызмат кылган инсандар болот деп ишенем. Ошентип мектебибиздин тарыхынан баштайбыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин мектеп борборубуздун эң кооз жеринде орун алган. Мектепте эртеңден кечке шаңдуу ыр, музыка жаңырып турат. 1965-жылы 4-ноябрда Кыргыз ССР өкмөтүнүн чечими менен уюшулган. Белгилүү композитор, Кыргыз ССР эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты профессор Мукаш Абдыраевдин ысмы 1980-жылы 26 мартта Кыргыз ССР министрлер советинин токтоо менен биздин мектепке ыйгарылган. Мукаш Абдыраевдин өмүр баянына көз жүгүртсөк. Мукаш Абдыраев 1920-жылы 5 майда Кызыласкер районуна караштуу Чоңжар айылында туулган. Ата-энесинен эрте ажырап, жетим калган. Тайкеси ошол мезгилде атактуу кыргыздын артисти жана ырчысы Шаршен Термичиковдун колунда эркин чоңойгон. 1944-жылы Москва консерваториясындагы кыргыз студиясын, андан кийин 1950-жылы Петр Ильич Чайковский атындагы Москва консерваториясына Сергей Василенконун композиция классына тапшырат. 1960-жылы Кыргыз айымдар педагогикалык институтунда музыка кафедрасын доценти болуп иштесе, 1967-жылы Кыргыз искусство институтунун теория жана композиция кафедрасынын башчысы болуп иштеген. 1973-жылы профессор наамына ээ болгон. Мукаш Абдыраевдин Ата мекен, Бешик ыры, Ой балапан, Тынчтыкты мен да сүйөмүн, Достук үн менен, Мектебим, Кыргызстан жаштары сыяктуу ырлары бар. Анын кантата, оратория, вокалдык симфониялык поэма жана симфониялары элибизге кеңири белгилүү. Белгилүү композиторубуз Мукаш Абдыраевга быйыл 2020-жылы көзү тирүү болгондо 100 жашка толмок. Мукаш Абдыраев өз талантын бардык музыкалык жанрда көрсөткөн. Анын Жаш жүрөктөр, Токтогул, Олжобай менен Кишимжан опералары кыргыз сахнасынын көркү. Мектеп окуучулары үчүн ырдоо окуу китебинин автору, анын Ырлар, Менин мекеним, Тандалган ырлар деген обондуу ырлар жыйнактары жарык көргөн. Биздин мектеп Мукаш Абдыраевдин ысмын алып жүргөнүбүзгө аябай сыймыктанабыз. Эл эмгектен эскерет дегендей, биздин мектепти бүтүп эл сыймыктанган бүтүрүүчүлөрүнө көңүл бурсак. Кыргыз Республикасынын эл артисти Калым Алдыбасанов атындагы улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиев, Асанхан Жумахматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрдин жетекчиси Райхан Осмоналиев, виолончелисттер Аида Ташыбаева, флейтисттер Гүлнура Токтошева, Венера Жапаркулова, кыргыз эл артисти Салтанат Саматова, арт-менеджерлер Разия Сырдыбаева, Мухамбетов, Жапаров жана башка бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктана алабыз. Ошондой эле белгилүү оончу Рыскелди Осмонкулов, Акак жана Атай ансамблинин көркөм жетекчиси Ирина Сүйөркулова, Президенттик Манас камералык оркестрдин жетекчиси Эрнис Асаналиев, кыргыз эл артисти Сайра Чоткараева, белгилүү оончу Актан Исабаевдер менен да сыймыктанабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти Исрайдин Аманбаев агайыбыз 2011-жылдан бери биздин мектепти жетектеп өз салымын кошууда. Ошондой эле дүйнөнү багындырган биздин окуучуларыбыз да бар. Пианистка Клара Фрей Чотоева,
Нурмира Салимбаева Гринберг жана Азамат Сыдыковдор алыскы Америка Кошмо Штаттарында иштеп келүүдө. Ошондой эле скрипачка Райкан Карагулова Айзенхут, тромбонист Тимур Усеевдер алыскы Австрия, Германияда дүйнөлүк музыкага өз салымын кошуп жатышат. Биз алар менен сыймыктанабыз. Жаңыдан сахнаны багындырып жаткан жаш таланттарыбыз да бар. Бул Акак ансамблі, комузчу Перизат Ибраева жана элге кеңири болгон комузчуларыбыз Чолпон Мелисбекова жана Элеман Каныбековдор. Ошондой эле жаш композиторубуз Наргиза Курмановалар да биздин бүтүрүүчүлөр болуп эсептелет. Биз силерден так ушундай ийгиликтерди күтөбүз. Төмөнкү ырсаптарды силерге арнайм. 7 жашта ак мектепти актадың, билим менен ак эмгектен тапталдың. Агай эже тарбиячы устатты, ак жүрөктөн бааладың да барктадың. Ак тилеген ата-эненин эмгегин, билим менен ийгиликтен актадың. Аткарам деп өз алдыңда милдетти, аткарууга өмүр жолду баштадың. Алдыңарда ачык айкын жол турат, ийгиликтер эмгектенсең мол турат. Эл ишенчин, эрк ишенчин актайт деп, мекениңди өстүрөт деп ой турат. Ата мекен ар бириңдин колуңда, ак шумкарлар өзүңөрдүн жолунда. Дүйнө карап дүңгүрөткөн бүркүттөр, көрөгөчсүң көкөлөткөн дооруңда. Улуу жолдо узатууда турабыз, силер менен улуу коом курабыз. Ак кууларын, ак шумкарын турганда, келечекте өскөн өлкө курабыз. 11 жыл окудуңар мына балдар, максатыңа адашпай жеткин балдар. Канат кагып улуу жолго учкула, ар намысты бекем сактап тоткула. Балдар, биз силерден ийгиликтерди күтөбүз. Өзүңөрдүн максатыңарга жетип, келечекте өз ордун тапкан инсан болууңарга тилектешпиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.